бир эле мындайча айтканда тентек бала бир килеген үй бүлөнү жашатпай атат да. Могу демилгечилер могу жака келаткандачы мындай бир нерсени окуп алып келгилечи, эмне жөнүндө келатканыңардычы. Эгер монтип даярданбай келсеңер, суроолорго жооп бере албасаңар, кийинкиде анда катуураак сүйлөшөбүз. Жок, даярданып келдик. Биз Ошондо кандай чаралар көрүнөт? Конкреттүү түрдө. Мындай түшүнүктүү болуш үчүн мен мындай бүгүнкү күндө практиканы айтып кетсем, токтолуп кетсем. Бүгүнкү күндө ушул үй бүлөлүк зомбулук жаатындагы кылмыштар фактысы болсо, анда бул маалымат тиешелүү түрдө Ички иштер министрлигине түшөт. Күндүз убактысы болгондо ал ошол факт боюнча участковый милиционерлер ошол адреске чыгып, ошол жерден тиешелүү иш чараларды жүргүзөт. Түнкүсүн болсо патрулдук милиция чыгат. Анан ошол жерден ошол укук бузуулардын кылмыштын оордугун баамдап, Ички иштер министрлигинин кызматкери тиешелүү кайтаруучу ордерди жазып берет. Охранный ордер. Бул чектөө ошол үй бүлөлүк зомбулукту кылган жаранга бир кандайдыр чектөөлөрдү киргизет. Кандай чектөөлөрдү киргизет? Мисалы, ошол үй бүлөлүк зомбулуктун жертва семейный насилияга жакындабоо, мисалы, же болбосо ошол бир даректе жашабоо убактылуу түрдө ошондой чараларды көрүү максатында ошол ордер жазылып чыгат. Эгерде оор кылмыш болгон болсо, эгерде мындай против личности, анда тиешелүү мыйзам чегиндеги процессуалдык иш чаралар жүргүзүлөт, медициналык экспертиза жүргүзүлөт. Анан тиешелүү мыйзамда каралган шартта ошо сотко кайрылып, анан эркиндигин чектөөгө тиешелүү кайрылуу жасайт бүгүнкү күндө. Ошол иш чаралар жасагандан кийин жанакы кайтаруу. Токтосаңыз 5 мүнөт. Эмне жөнүндө сүйлөшүп атабыз биз? Охранный ордер жөнүндө. Өзүңүздүн сөзүңүз менен айтып бериңизчи, алдын окуп элебеңиз, мен башым айланып калды. Жок, мен өзүм сөзүм менен айтып атам. Өзүңүз сөзүңүз менен айтып атасызбы? Немечи? Үй бүлөлүк зомбулук элеби бул? Ооба. Ошо же мисалы жигит менен кыздын ортосунда болсо деле. Мындай да мен силерге бир мындай кичинекей неме айтып берейинчи. Бир кыз бар да, жаш кыз, 19 жаштагычы. Анан кийин бир бала бар, ошол кызды кыйнап атат да, азыркы күндө делечи. Чалат экен, ошо ата энесине чейин барат экен, үйүнө барып ызычы салат экен, эми баягы сүйүп калган окшойт. Неме жүдөтөт экен ошол кыздычы. Ошол кызды ата энелерин, туугандарын баарын жүдөтүптүр да, эчтеке кыла албай атат да, мыйзам чегиндечи, мисалычы. Ошону сурап атам да мен сизден, ушундай маалда иштейби бул мыйзам же иштебейби? Жок, биз сунуштап аткан мыйзам долбоору бул тек гана ошо үй бүлөлүк зомбулук жаатындагы кылмыштар. Сиз айтып аткан случай болсо, ал уже башка ошол укук бузуу кодекстердин башка беренелери менен каралат, же болбосо кылмыш кодексинин беренелери менен каралат. Биз азыр сунушталып жаткан мыйзам долбоору, урматтуу депутат, бул үй бүлөлүк зомбулукка тийиштүү болот да. Бул үй бүлөлүк зомбулукка, Ооба. Ошондо ордер алынгандан кийин ордер зомбулук көрсөтүп аткан адам эмне болот? Ошол ордер бүгүнкү күндө бир кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизет ошол үй бүлөлүк зомбулукту кылган жаранга. Кандай? Мисалы, ошол жертвага жакындоо уруксат берилбейт. Мисалы, бир убактылуу мөөнөттө бир үйдө турганга уруксат болбойт. Анан ошол ар кандай кайрылууларга, бир сураныштарга ошол мындай чектөөлөрдү коет да, негизи. Ставит определенные ограничения в отношении жертвы семейного насилия. Какие ограничения? Сиз экөөнү атап кеттиңиз. Бирөө бир үйдө болбойт деп атасыз. Анан дагы бир нерсени атадыңыз. Ага чейинчи, дагы кандайлар бар? Бүгүнкү күндө бул үйүндө ошо бир находиться в одном помещении, одно ограничение, приближаться к жертве семейного насилия. Приближаться на сколько метров? Но это уже определяет сотрудники внутренних дел. То есть они уже могут определить. Жазылган эмес, мынча. Мындай так көрсөтүлгөн эмес. Эмнеге так көрсөтүлүп? Мисалы, башка өлкөлөрдүн мыйзамдарында 100 метрге жолосо болбойт,
200 метрге жолосо болбойт деп жазып коет да. Мисалы бизге эмне тоскоолдук болот ошентип жазганга? Бул сиз азыр практикадан суроо берип атасыз. Бу жерде ички иштер министринин өкүлдөрү отурат. Ошо кеңирээк жооп берип койсунчу ушул суроого. Сизге сөз анда. Жооп бериңизчи ушул суроого. Саламатсыңарбы? Ички иштер министринин орун басары Шыкаджаев. Условия временной охраны ордери деп атасыз да? Ошо боюнча жооп. Ооба. Окуп берем жерден. Временный охранный ордер предусматривает одновременно следующие условия. Биринчи, запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия, а также с ребенком, детьми, совершившим семейное насилие, или ребенком, детьми, лиц, пострадавшим от семейного насилия. Запрет находиться на месте совместного проживания, пребывания с лицом, пострадавшим от семейного насилия. Запрет лично или через третьих лиц разыскивать лицо, пострадавшее от семейного насилия, если оно находится в месте неизвестному лицу, совершившему семейное насилие, преследовать его. Обязанность лица, совершившего семейное насилие, пройти коррекционную программу по изменению насильственного поведения в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Кабинетом министров Кыргызской Республики. Временный охранный ордер, вот 4 пункт бар экен, что запрет именно условия временного охранного ордера. 4 шарты бар экен, 4 пункт боюнча. Эркек мырза, мындай биякта мындай суроо жаралып атат да, эмнеге биз мисалы чет өлкөлөрдө болчу 100 метр жолосо болбойт же 200 метр жертвага 100 метр же 200 метр жолосо болбойт деген ушул мыйзамга ошондой тактоо киргизип кетсек болот беле деген суроо атат да, бул мындай суроо эле да. Берден муну киргизсек болот андай делечи. Эгерде бизде мына электронный наблюдение семейный насилие колдонуп баштасак, можем уже отслеживать 100 метр, 200 метр, 1 километр жакындаган деген боюнчачы. А биз ошону могул жерге киргизип атабызбы, ошону колдонобузбу, колдонбойбузбу? Жок, бул жерде жок азыр. Бул башка мыйзамга өзгөртүү киргизишке алуу үчүн. Бул башка мыйзамга, Ооба. Кошумча иретинде уруксатпы? Биз ошо сиз айтып аткан, берип аткан суроону эгерде азыр могу сунушталып жаткан мыйзам долбоор кабыл алынса, анда ошол чектөөлөрдү киргизгенге мүмкүндүк берет. Электрондук билерик, мобилдик приложенияларды колдонуп баштасак, анда ошо 100 метр, 200 метрге чейин мындай чектөөнү койгонго техникалык жактан мүмкүнчүлүк болот да. Демек биз биринчи ушул мыйзамды кабыл алып алыптырбы, анан кийинки мыйзамга өтүшүбүз керек болуп атабы? Жок, эгерде ушул биз сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынса, анда тиешелүү подзаконный акт менен деле ушул сиз айткан маселени жөнгө салсак болот. Бул мыйзам кабыл алынат. Бул мыйзам бизге керектүү мыйзам, бул мыйзам кабыл алынат. Мен силерге ошо айтып кетерим, кийинки этап менен ошону кылгыла. Жарайт. Кийинки этап менен жанагы чектөөлөрдү коюла, мынча метр, анан жалаң эле баягы үй бүлөлүк зомбулукка эмес, бул жарандардын дагы немесине кирсе жакшы болот эле да. Айтып атам го, мен силерге азыр мына жөнөкөй пример менен көрсөтүп бердим. Мен бир эле мындайча айтканда тентек бала бир килеген үй бүлөнү жашатпай атат да. Күнүгө коркунучта турушат. Эмне болуп кетет, кандай болуп кетет, анын оюна дагы эмне келип кетет деп. Баягы бизде бир неме болбоду эле. Кызын жанагы айзада болбоду эле. Насадан муунтуп өлтүрүп, өзүн өлтүрүп салганчы, ошондой сыяктуу окуялар кайталанбаш үчүн биз колубуздан келген аракет. Бул үй бүлөлүк эле зомбулукка неме эмес да. Түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат, Эрлан Калчырович. Туура маселени көтөрдүңүз. Бул чындап 5 минут эле дагы неме могу демилгечилер могул жака келаткандачы мындай бир нерсени окуп алып келгилечи, эмне жөнүндө келатканыңардычы. Аягына чейин жооп бергиле, утур точкасына чейин. Келип алып же баш түшүнүксүз, же аягы түшүнүксүз ушул жерде сурап отурушубуз керек, түшүндүрүп отурушубуз керек. Мен муякта суроо бергенде азыр эл түшүнсүн деп бирден мындай поэтапно түшүндүрүп бердим суроонучу. Биякта ошондой возможностьубуз бар. Бул деген социальный комитет, биякта биздин сүйлөй турган. А тиякта 3 мүнөттө жетишпей атабыз биз андайгачы. Ошон үчүн баяндамачылар алдын ала айтып атам силерге мындай. Эгер монтип даярданбай келсеңер, суроолорго жооп бере албасаңар, кийинкиде анда катуураак сүйлөшөбүз. Жо, даярданып келдик. Биз Эми азыр мен менен спорт эткенде муякта эмне кереги бар эми? Мен азыр видео чыгарам Инстаграмгачы. Толугунан кандай болгон бүт бар ошол жерден көрүнөт да. Рахмат. мен айтып кетет элем, урматтуу
чакыргандар Эркебек Жумабекович. Ушул жана биздин депутат азыр көтөргөн маселени чындап эле нормалдуу эмес учур көрүнүш болуп атат да. Бул дагы биз ошо Айзадан окуясын да унутпашыбыз керек, Бурулайдын окуясын да унутпашыбыз керек. Чындап эле азыркы мыйзам үй бүлөлүк зомбулук боюнча өзгөртүүлөр киргизип атасыңар, а бирок жарандык жанагы зомбулуктарды биз ошону эске албай атабыз да. Бул дагы жанагы бул бала мен ойлойм психикалык да жактан да бир караш керек да. Себеби ата энесине да неме кылбайт экен, покой бербейт экен да. Ошол боюнча дагы бир ишти сиздер алдын ала иштерди алып барсаңыздар. Бул бир эле учур эмес, Эркебек мырза. Мындай учурлар көп. Бир эске алып койсоңуздар. Уркан Сакина, сизге сөз.